Алыскы Атбашы районундагы 30 жыл мурун курулган Муз-4 чегара заставасы үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздандырылды. Буга чейин застава дизель майы менен иштеген электростанциядан көз каранды болгондуктан электр тогу белгилүү бир сааттарда аз көлөмдө гана берилип келген. Биз күндүз газ менен колдончубуз, негизи ушул жылга чейин эле газ менен колдонуп келчүбүз, газга тамак жасачубуз. 38 жылдан бери бул жерде электроэнергия болгон эмес. Электроэнергияны дизельный электростанция менен выработка кылып, 1 жылдык расходу мен бүгүнкү күнү бизге берген маалыматтар боюнча 50 тоннадан ашык солярка расход болчу экен да. Şu bir pagran zastavага. Жакында эле президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапары учурунда аталган заставага күтүүсүздөн барып калып, электр жарыгы жок экендигине күбө болгон. Мындан улам мамлекет башчы тарабынан 20 күн ичинде бул жерге электр энергиясын жеткирүү тапшырмасы коюлган. Президентибиз тапшырма бергенден кийин биздин подразделениянын балдары күнү түнү иштеп, НЭСК национальный электрический сети Кыргызстана, анан Восток электрон персоналы чогуу совместно иш-чараларды алып барып, срок строительства 12 күн болду. 12 күндүн ичинде үлгөрүштү. 6-7-8 күн подготовка болду. Ошону менен 20 күндүн ичинде ушундай 110 подстанциясын тургузуп, эксплуатацияга бердик, Кудай буйрса. Заставага электр жарыгынын жетиши климаттык оор шартта жашап жаткан чегарачылар менен алардын үй бүлөлөрүнүн түйшүгүн алда канча жеңилдетти дешет. Мен Базаркулова Зубегаймын, ушеде Сержант Асан Кадырулу Зиргалбектин келинчеги болом. Буга чейин свет күйүп чөктү. Газ менен гана камсыз болчубуз. Кышкысын от менен, жайкысын газ менен азыр мына светибиз күйүп. Ушундай электрический плиталарды колдоно баштадык буюрса. Баарынан да жаш өспүрүмдөрдүн жүзүнөн кубанычтуу сезимдерди байкоого болот. Мындан ары каалаган учурда телевизорду жандырып, мультфильм көрө аларын айтышып, чечекейлери чеч болуп турган учуру. Kuruluş işlerinin жалпы суммасы 5 миллион 700 миң сомду түздү. Мына 5 миллион 700 миң каражат бүгүнкү күндө бул ушул пагран заставанын 3 жылдык расход экен. 3 жылдык мисалы расходу кетип, ошо 3 жылда ар бир жыл 2 миллиондон ашык расход кетет экен соляркага. Аны жеткизип келиш керек, аны күйгүзүш керек, анын үстүнөн дежурить этиш керек, саат менен регулировать этиш керек. 24 саат берген эмес, 10 сааттан берип аткан электроэнергияны, ошо дизель менен. Мына бүгүнкү күнү Кудай буйрса жолдун боюнда жакшынакай болуп, күнү түнү жакшынакай болуп, биздин пограничниктерибиз уже жакшы маанайда служба өткөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Көмөк чордондун курулушу менен бюджеттен жыл сайын болжол менен 2 миллион сом үнөмдөлөт. Эми мындан кийин ушу өздүк курамдын кызматына бир топ жеңилдик болот десек туура болот. Эмне дегенде жана айтып кеткендей климаты оор жерде свет 24 саат берилип турган болсо, жана ошондой эле үй бүлөлөрү жылуулук камсыздоо, суу камсыздоо маселеси үзгүлтүксүз болуп турса, кызматтын сапаты да жогорулайт деп ишендирип кетем. 6 жылдан бери мал багам. Биякта көп малчылар бар. Жайыгышы менен малчылар болот. Бул чегарачыларга свет коюлуп берип аттыр. Биз да тартып алсак жакшы болмок. Шарт оор эле, кышкысын суук биякта. Тактап айтканда көмөк чордондун жалпы кубаттуулугу 6300 киловатт амперди түзөт. Мындан улам Муз-4 чегара заставасынын тегерек четиндеги малчылардын сарайларына да жарыкты жеткирүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Трансформаторду койдук. Бул деген сөз буюрса мындан ары дагы эгер бул өлкөмдө, бул чөйрөдө дагы жаңы бир электроэнергиясын талап кылуучу жагдайлар боло турган болсо, биз толугу менен аларды электроэнергиясы менен камсыз кылууга даярбыз. Башкача айтканда, перспективанын негизинде гана кийинки жылдарда дагы эске алуу менен жогорку кубаттуулуктагы көмөк чордонду курдук. Жыйынтыктап айтканда, президенттин тапшырмасы кыска жана айтылган убакытта бүтүрүлгөндүгү үчүн чегарачылар мамлекет башчысына ыраазычылык саламын жолдошту.
Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Нарын облусу, Арпа өрөнү.